Улуттук университетте Кыргызстан-Кытай достугу жана эки тараптуу кызматташууга арналган талкуу болуп өттү. Ага бир катар чет өлкөлүк окумуштуулар, профессор жана академиктер катышты. Жыйындын жүрүшүндө ушул жылдын февраль айында түзүлгөн Кыргызстан-Кытай достук коомунун вице-президенти дайындалды. Аталган коом бир жылдык убакыт ичинде мамлекеттик ведомстволор, белгилүү коомдук ишмерлер, окуу жайлардын окутуучулары жана студенттери, ошондой эле кытайлык инвестор, жогорку окуу жайларынын профессорлору катышкан түрдүү конференция, тегерек столдорду өткөрүүнү колго алган. Мындан тышкары коомдук фонд кыргызстандык студенттерди Кытайдын алдыңкы окуу жайларына тапшырууга жардам берип келет. Кыргызстан, Кытай өлкөлөрүнүн достук коомун куруп атканыбыз вот ошол биздин мүмкүнчүлүгүбүз мындай чектелүү болуп, бул өкмөт бюджеттен көп мындай азырынча убактылуу деп коелу, колубуз жетпей атпайбы? Мына биз ушуну изилдеп, терең изилдеп, тигилердин мүмкүнчүлүгүн тиги пайдаланып, ошол тарыхты терең изилдейли. Немени терең изилдейли, тилди терең изилдейли. Керек болсо жанагы дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгызхан кыргыз болгон деп тиги Бек Шаматов деген агаң жазып, мына орусча, кыргызча китеби неметиптир. Керек болсо бул Чыңгызхан кыргыз болсо, аны ошол Кытай булактарынан да тактасак. Эң негизгиси буга мына тил боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча, салттуулук боюнча көп нерселер алдыда изилденип, мындай жакшы жагын алып келели деген ойдобуз да.